Саламатсыздарбы достор? Бүгүн 2 август биз Кадамжай шаарындабыз. Мен жанымда турган Көззида Кадамжайдын лидери, мен досум, классташым. Ушул Беби компаниясында серебро статусун жапкан. Кудайым буюрса, бул иши бриллиант. Иншалла. Өзгөчө бүгүн эфир болот. Биз да сен менен саламдашып Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы жамаат, кандайсыздар? Көрүп тургандар баарыңыздарга бул эфирден туура кеңеш, табылбай жаткан суроолордун жообуга жооп аласыздар деп чоң ишеничтемин. Алдыда эле көп кызыктуу суроо жооптор болуш керек деп үмүттөмүн. Бардыгына 100% туура жана так айтып бергенге аракет кылам. Рахмат сизге. Мен биринчи эле суроом, сен ушул Бепике кантип келип калдың? Эмне үчүн келдиң Бепике? Бепике, мен Бепикти 2018-2019 жылдар билен билгенмин, что сени экөөбүз мектепте көрүп калып эле. Биринчи эле Бепике мен ден соолук аркылуу келдим. Убакыттар өттү, бизнес жагына кызыгып, эми ушул март айынан баштап бизнес жагында көбүрөөк. Мартта башталды, Мартта башталды. Где-то марттын 12-13-төрүндө баштадым. Март, апрель, май, июнь, июль, август, 4,5 ай болуп калды. 5 ай эми болуп кетти. 5 айдын ичинде эле мына Кудайга шүгүр, Кадамжайда эле уже артынан жакшы чоң лидерлер чыгып атат, Кудай кааласа, Ооба. Анан бул Бепиктин сага эмнеси жакты, кандай бизнес жагы кандай экен, кандай болуп атат маркетинг планы? Маркетинг планын айтып берсем, Башында кантип башталды? Башында баштаганда вложение менен баштап эле мен биринчи рекламаны күч кылдым. Баштап эле ошол мынча пакет сатсаң мынча болот, 2/2 жапсаң мынча айлык аласың деди. Мен проба үчүн бир көрөйүн деп өзүмдү сынамакка эле биринчи ошол март айында 7 пакетти саттым. 7-8 пакет саттым. Ар бир айткандай кечиресиң сөзүңдү алчы. Гүлзиданын бир эмеси без вложения баштаган. Ошол айткан бир сом акча салбай туруп, биринчи айда эле 30 миңден ашык доходко чыккан, 30 миңден ашык доходко чыкканда ошону кантип без вложения баштадым? Без вложения баштады дегенде бул мен өзүмдү сынамакка көрөйүнчү дедим. Продажаны көрөйүн деп гана элге реклама кылдым. Анан ошол учурда мен колум бош, Москвадан жаңы эле келгенмин. Рекламаны мен көбүнчө Инстаграмдан, больница, баягы доктор эмелердин өздөрүнүн сайттары кокусу чыгып калса ошолорго подписан болом, астында комментарийге жазып аттым. Ошонун күнүнө жок дегенде 10 адам келип атты. Инстаграмдан эле 10 адамга жакын келет. Болбоду дегенде 3 адам келет да күндө. Мен ар биринин эмесин аламын, номерин аламын. WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз. Ошентип атып эле 1000 адам тапсаң, ошол 1000 адамдын жок дегенде 10 сен жака карап бурулат деген тур эле сөз экен. Ошол канча көп адам менен сүйлөштүм, канча көп адамдан отказ да калдым. Бирок ошол биринчи эле март айындагы этегине чыкканга чейинки убакытта мен 7 пакет сатып 30 миңден ашыгыраак доходко чыкканмын. Бир айдын ичинде без вложения. И еще холодный контакт менен интернеттеги эле, Инстаграмдагы эле элдерге комментарий жазып атып эле ушинтип доходко чыкты. Ооба, биринчи эмемде мен тажикстандык бир бала менен тааныштым. Ал сразу 2 пакет алды. Караколдон бир кыз алып калды. Жанагы эмне атын эсине чыгып калды, баягы Нокен жактан бир эже алып калды. Ал дагы Инстаграм, баардыгы Инстаграмдан келген. Ошентип эле анан кошуна колом, ата-энем, бир туугандарым кылып атып эле 7 пакет сатып, уже айлыкты көргөндөн кийин дагы да кошконго, дагы да вложение кылсаң, чоңураак айлык, командам чоңойтсоң андан да чоң айлык дегенге өзүмдүн көзүм жетти. Мендеги биринчи максат аялдарга жардам берүү экен да. Ошон үчүн мен өзүм карап көрдүм. Кээ бирөөнүн үй бүлөсү, кээ бирөөнүн баягындай акча жагынан чалынган аялдар ушулар көп экен. Ошон үчүн көбүрөөк иштеш жаатка фокусту бурдум. Сен бул наставнигим эмнени айткан болсо ошону кыла бердим. Башында сен только ден соолук боюнча эле башында только оорулууну издедим. Ооруп аткан адамдарга ушул ичсе экен, ушул сакайса экен, ушул ичсе ушул сакайып кетти, мага результаты керек деп. Даже уже вложенияны баштагандан кийин, уже карызга да берип коюпчу. Мына 10 штук ичип коюм, мага результат керек. Ошентип атып эле Кудайга шүгүр, азыр командам да күндөн күнгө чоңоюп жатат. Бул жерде мен эмне айткым келет? Адамдын фокусу кайсыл жака бурулса, ошол жака карап кете берет экен. Мен Динара, адам келет мага, сурайт, полностью информацияны беремин. Менде информацияны бергенден кийин баягы адам алам деген адам жоголуп кетет да. Анан мен Динарага айтам: Динара, эл келип атат мага, адам сурап атат, бирок алам деген адам жок десем, сен оюңду турма биринчи деди. Ушул нерсеге көбүрөөк басым жасадым. Али жакшы болбосо секин жаман болсо тез эле берип таста деген эң эле туура экен. Мына ойду контролдоштаган кыйын экен. Мен ушул адамга айтып атып эле мындай бир клик ушундай эле бир өтөт да. Чуу өтүп элечи, албай койсочу деген ой ушундай эле өтүп кетет. И ошол нерсе автоматтык түрдө аткарылат да. Мага келген адам көбүнчө албай коюп атат.
мына көрдүңүздөр любой нерсе биздин ойдон да эгер элдер кымбат деп атат, кымбат экен десек, реально бизге ошондой элдер келе берет да. Анан кийин мен сата албай атам го, кечке сата албай атам, мен айтсам элдер эч ким ишенбей атат. Дедикпи биздин оозубуздан ошондой сөз чыкса эле, ошондой боло берет да. Ошон үчүн биз сөзүбүздү оңдойлу, оюбузду оңдойлу и биздин сөзүбүзгө, оюбузга жараша эле боло берет биздин ишибиз. Мен продукциям калбай атат дедик, жөнүнө калбайт да. Азыр мына продукциям калбай атат деп айттым дедик, азыр чындап мына продукциясы жок отурат. Мен өзүм продукция берем, түгөнүп калат, бат эле түгөнүп калат да. Шүгүр, продажа өтө сонун болуп атат. Биринчи мен адамда баягы фокусту өзгөрт деген кээ бирке психологдордон дагы кеңеш алып аттым. Онлайн эле ошол эмен эле мына ютубта туруп эле көрүп аттым. Кандай кылса ой өзгөрөт, кандай кылса сатуу жакшы жүрөт, кандай кылсаң адамдар менен да жакшы отношения кылып сүйлөшүп кете аласың, командаң чоңойто аласың деген суроолорду мен издей бердим ютубтан. Керектүү суроолорума жоопту таптым дагы, Кудайга шүгүр колдонуп да жатамын. Динара сатылып кетти, калбай калды деген нерсени мени ишендир, ошол нерсе аткарылат деп ошол нерсени кайталай бердим. Кудайга шүгүр азыр продажа өтө сонун. Миң калла шүгүр. Айлыктарым дагы жакшы айлыктарга чыгып калдым иншалла. Канча айга чыгасыз? Инстаграмда 5 айы болуп атат, 4,5 айдан 4 айда. Биринчи айда ошо 30 миңден ашты зарплатасы, азыр канчага чыккан айтчы? Азыр 87.500. Август айында иншалла 87.500 аламын. Кудай буюрса иншалла. Бул жерде мен оюм өзгөрдү, продажам өзгөрдү, оюм өзгөрдү, адамдар башкача түрдө келе баштады. Мен оюм өзгөрдү, лидерлер чыга баштады да. Любой эле нерседе, жашоодо деле, бизнесте деле, ишиңде, обычный мамлекет ишинде иштесең деле ойду өзгөртүш керек экен да. Ушул ойду өзгөртүү менен жашообузду оңдоп алсак эң туура болот экен деп мен толук новичок келем деп атканда айткым келет. Биринчи эле адамда эгер могу жерде да капачылык болгон болсо, кимдир бирөө эч качан ошол адамдын жолу ачылбайт экен да. Болот турмушта мен деле капа кылган инсандар бар. Ошолорду мен Кудай үчүн кечирип салганым үчүн жолум ачылды да. Кудай үчүн канчалаган адам мага жакшы сөзүндө эле, жаман сөзүндө мен ушундай адам экенмин да, уга билет экенмин да. Уга берет экен адамдарчы. Ошон үчүн баягы адамдардын сөзүн угуп атып эле ошол нерсе менин жашоомо киргизип алат экен да. Угуп билиш керек экен, бирок бияка киргизип албаш керек экен да. Прозрачно өзүбүздү тосуп алышыбыз керек да. Мындай ар бир эмне жүрөгүбүзгө жакын албашыбыз керек да. Уктук, ошол жерде калыш керек да. Биз жүрөгүбүзгө алып алдык, ошол нерсе биздин жашообузга кетип калат да. Ооба. Мындай көп эле адамга как психологко таралып калдым да. Мындай угат, дардын айтат, onu угам, ыйласаң ыйлап алам, күлсө күлүп аламчы. И ол инсанга мен жардам бергим келет экен да ушундай нерседе. Анан ойлоп карасам, бул нерсе менен мен не только өзүмдү, менди жан дүйнөмдү кыйналып аткам да. Ошон үчүн Динара айткандай, мен өзүмдүн оюмду, ошол уккан адамымды ошол эле жерге калтырып, колумдан келсе туура кеңеш бергенге аракет кыламын. Основном мына азыр жаш келиндер, үйдө отуруп калгандар, айылдагы келиндерге ушундай жардам бергим келет. Себеби азыр уже онлайн интернет магазин өтө өнүгүүдө. Элестетиңиз 10 жылдан кийин азыр эле ушул жашоо болуп атса, 10 жылдан кийин кандай жашоо болот? Даже уже Кытайларды көрүп атасыздар, робот чыгарып койду, себеби азыр уже магазиндерде робот иштеп калат деген сөздөр да чыгат да. Ошон үчүн азыр ошол учурдан пайдаланып, интернет магазинди жакшылап үйрөнүп алган өтө сонун да. Себеби бул келечегибиздин наны деп айтамын да. Анан көпчүлүк айтып калат, сетевой маркетинг арам депчи. Ошол нерсеге мен дагы бир басым койгум келет. Аптекаларды эле караңыздар. 10 сомдук дарыны да, 10 сом, самый простой дейт, парацетамолду 20 сомдон сатат да. Бул заводдон балким 10 сомго, балким 5 сомго эле алды да. Эмнелер үчүн аларды кашыкчасын койгон үчүн арам эмес. Ошол дарыны барып ичип атасыздар. Туурабы? Ошол кымбат дарыларды алып ичип атасыздар. Бизде ошол сатылып аткан нерсе ашыкча болсо 10 сом, 15 сом эле коюлат да. Анан бул жерге биз сатканча элге жардам берет экенбиз. Канчалаган адамдар ден соолугу чыңдалып атат. Мен Казакстанга баргандагы баягы ценада туруп алып ууруган адамдар өзүм отзывын айтканда ушунчалык таң калдым. Алла таалам жөндөн жөн бирөөгө бирөөнү жолуктурбайт да. Мен мисалы үчүн Динарага жолуктум, ошол классташ эле убагым. Балким мен азыр кайра 13 класс, 11 класс бүткөндөн кийин көрбөй жүргөн классташтарым болчу да. Ошол мен келечегиме бир эме наставник боло турган болуп, ошон үчүн Алла таалам бизди кайрадан жолуктуруп, иш жаатымда бул азыр менин наставнигим, жөн жашоодо досум, бири-бирибизге сырыбызды айткан кеңешчим, кандай десем, жашоодо жакшы инсандарга көбүрөөк жолукканга аракет кылыш керек экен. Бул окружающий, айлана чөйрөңдөгү кандай инсан болбосун сөзсүз түрдө жашоого таасирин тийгизет экен да. Достун да түрүн көрдүм да мен. Мисалы бирөөгө дардыңды айтасың, ал тез эле жакшырып кетет. Бирөөгө дардыңды айтасың, ал уга билет. Бирөөгө дардыңды айтасың, өзүндө кыла туура кеңешин билет да. Жашоо келет экен уже 40 жаштан, 35 жаштан өткөндөн кийин достор да эргелип калат экен да.
бул нерсе мен деле же сен деле эмес, баардыгына бизди көрүп турган баардык инсанда бар деп ойлойм. Кандай күндөр кээ бир адамдарга сыноо келет, сыноо келгенде ошондо сынбаш керек экен. Жашоо сеники жана меники деген эң туура сөз да. Ошон үчүн мына жаңы баштайм дегендер эч кандай сомнение кылбагыла, себеби бул жерде арам дегенде биз капсуланы сатып алабыз, кайра элдерге 10-15 сом кошуп эле сатып кайра беребиз, и биздин ошол компания бизге саткан үчүн айлык гана төлөп берип атат да. А биз арам дегенде мына үстүнө 20-30% кошуп алгандарды мен арамга жакын, даже кээде 50%-ын да көп коюп алат мына аптекаларчы. Ошолорго аламга жакын, арамга жакын десек болсо керек деп ойлойм. Билбейм, бул менин оюм. Дагы кайдай обсуждение болуп кетпесин. Менин оюм да ушундай. Мисалы үчүн элдин чөнтөгүнө караганда, мисалы мен өзүмдүн зообумду эле барып көргөзгөндө мага 7000 дары жазып берген да, 7000 сомдук. А мен сага көрсөттүм, чектеги эндокринолог ким баягы орус? Юля. Мага 180 сомдук эле дарыны жазып берди. Ошол менен результат алдым да, бул бетке келгенге чейинки убакытта. Адамдар баягы азыр уже товар сатылышын ойлоп калган да, адамдын ден соолугу эмес, товар сатылышын ойлоп калган. Эгер сиз дагы ушундай кимдир бирөөгө жардам бергиңиз келип аткан болсо, урукчан сөзсүз түрдө биздин компанияга кошулуңуздар деп айтмакмын. Туура аптекадагы дарылар бир жерибизге пайда болсо, бир жагыбызга зыян да. Андан көрө натуральный, 100% натуральный биздин продукциялардан ден соолуңуздар, чыңдаңыздар, оорубай жүрөсүздөр. Анан дагы жана Астана деп кеттик, Астанага барып келдик. Ошо Астанага барганда сенде кандай ощущение болду? Астанага барып келгенден кийин сенде кандай өзгөрүү болду? Кандай впечатление алдың? Сен мага ошол март айында айткансың, бир жылда июльда, июнь айында международный форум болуп айтканда, Астанада Казакстанда международный форум болот. Сен ошол убакка чейин серебро статусун жабышың керек. Сен ошол жерден красный дорожка деп коет, кызыл килемчеден өтүшүң керек. Ушул нерсени жашооңо киргиз, мечтать эт, визуализация кыл деди. Ушул айтканда эле мага жаккан да, мага кызыл дорожкадан өтүп кетип калганды өзүмчө эле элестетип кыялдандым. Шүгүр, ошол убакка жеттим дагы, сенин жардамың менен ошол кызыл дорожкадан өттүм дагы. Өтүп аткандагы учур, чындыгында мен сагадан айта бери, көзүмө эч нерсе көрбөй калды. Только туштагы куркапа деген жазуу деп турам, карабай. Көзүмө эч нерсе көрбөй калды. Анан менде биринчи эле толкундоо пайда болду окшойт. Баягы баардык эле центр внимания мени карап турса эле сүрдөө пайда болду. Туура эле барат да, мен даже бул Динараны деп эме кылгандан көрбөй өтүп кеттим да. Кане эми ушул нерсени адамзаты түшүнсө да, мындай жашоонун эмесин, мисалы ар бир отказга айтып калган, как жаль деген сөз бар да, мисалы отказ кылган адамгачы. Кана эми ушул нерсени сен макул деп көнүп калсаң, кээ бирки жашооңо мындай жеңилдик кирип кала беле деген ойда. Сен өзүң иштегенче эле, мисалы үчүн бул жерде сиз базарда товар аласыз, кайра сатасыз, үстүгө коюп да, биздики да ошол эле. Товарды аласыз, элге сатасыз, жардам бересиз элге. И плюс бул жерден сизге компания айлыгын төлөп берет. Ушул нерселерди айткым келет да. Ошол Казакстанга баргандагы ощущениени айтсам, мен дагы баргым келет. Дагы ушу бир жылда 2 жолу кылса экен деген ой. Себеби ал жерде жаңы адамдар, жаңы таанышуу, жаңы круг, башка улуттун адамдары, анан Астананын өзүн айлангандагы бир эме сезимдер до сих пор эсимде. Балким Астана эмнеде эле болуп, кээ бирки адамдар канча эмес, мен бирок мен үчүн паспортумду берип, билет алып, сыртка баягы чек арадан өткөн мен үчүн өтө сыймык. Дагы баргым келет. Астанадагы бул форум биздин именно основательдер менен учурашып, алардан өзүң автобиографты баягы кол койдуруп, өзүңө бир каалоо тилек жаздырып, сайтыңа өзүнчө эле бир сыймык экен да. Эми алдылар деле бизге окшогон инсан. Бирок аларды дагы өзүмдөй эле көрөм, биз деле адам, ал деле адам го, бирок канчалаган адамдардын жардамына, ден соолугуна кам көргөн инсандарды, ошон үчүн сыйладым мен инсандарды. Улуту бөлөк, нациясы бөлөк болсо дагычы. Ошол жакшы, мен Казакстанга дагы баргым келип, күчтүү болуп келдиң, күчтүү болуп келдим. И айткандай, ошол убакта бир эле кызымды айткам, өзүм жаңы баштаганмын. Алсуу деген Москвада кызым бар, өзүнүн аты Айсулуу. Ага жүрө эле десем, сразу макул эже, дагы да кызык болду. Ошол жака барып, компаниянын основательдери менен таанышып, бир ощущение кылып, эме кылып көрүп келген өтө кызык болду. Бардык, Кудайга шүгүр, ал дагы айтты, кийинки жылга эже Кудай буйрса экөөбүз көптөгөн адамдарды апарабыз, экөөбүз стратегия жазып, жаңы эмелер менен. Канча көп адам барса, ошончо көп адам мындай өзүнө доюп после болуп кайтат экен да. Ошол чындап ошондо да мен мисалы биз эмеден ноябрда барганбызда, ноябрда болгон, ошондо командамда эч ким жок эле да, эч ким жок эле. Жолдошум экөөбүз барганбыз да, анан кийин ошондо Астанада болот кийинки форум деген, ошондо командаңар менен алып келесиңер деген, мен ошондо мен эмкиде форумда
10 адам алып келемин деп жазыптырмын да, 10 адам алып келемин дегенмин да, реально 10 адам болуп барды да. Ошо айдан 10 адам эмес 20 адам деп койбоймунбу депчи. Ошон үчүн сиздер да сөзсүз максатыңыздарды жазыңыздар, максатыңыздарды блокнотко түшүрүңүздөр. Биздин качан максатыбыз блокнотко түшкөндө гана ошол максат аткарылат экен да. Ошондо ал максатты дагы күнүгө жаза бериңиздер максатыңыздарды. Максат жаздыңыз, ошол нерсе уже Кудайга заказ кетет экен да. Ошон үчүн чоңураак максаттарды кое эле. Анан дагы сенин эмин Гуздан дагы бир сонун фишкасы бул группасы бар өзүнүн. Башында менин группам менен адамдарды кошуп жүрбөс да. Башында менин группам менен адамдарды кошуп жүргөн. Анан мен айттым, Гузда дедим, давай сен өзүң группа ачсаң дедим. Ошондо сенде өзүңдө ответственность пайда болот депчи. Менин группама кошуп коет, мындай ответственность болбойт да. Кишилерин кошуп коет, жооп берсе берет, бербесе бербейт. Азыр өз группа ачкан, эми даже менден ачты да. Күнүгө эртең менен кутмантам, күнүгө эртең менен кутмантам жазат да. Кээде жазбай калса мен жазам, эмне болду депчи. Ошондой группасы менен аябай күчтүү иштейт. Ошон үчүн жаңы новичоктор сиздер дагы мындай жаңы баштап атканда биринчи ошол WhatsApp менен эле баштаңыздар, Сен да ошону кеңеш бере элем, WhatsApp, WhatsApp'та эле мына бир эле адамда жок дегенде 100 контакт болот экен да. 100 контакт болот. Ошонун кээ бирөөсү тууганыңыз, кээ бирөөсү досуңуз, же болбосо группалашыңыз, же жөн эле кошунаңыз, же болбосо бир таанышып калган бир эже сиңдиңиз, же болбосо байкейиңиз болуп калышы мүмкүн. Ошол инсанга мен мына кече Айнагүл эжеден Айнагүл Төрөйгөдөн айтып кетти. Ар бир инсанды блокнотко түшүрүп жазгыла dedi да. Ар бир инсанды блокнотко түшүрүп жазып, чалдыңбы, чалдым, чалбадым, алды, албады, ушундай птичкаларын коюп чыксаңар, кисилерде ошол биринчи урук чачасыңар, баягы канчалаган гектар алганда биринчи пияз эккенде дагы урук чачып алып туруп күздө жыйнап алабыз, окуду ушундай да. Биринчи эле ошол контакт WhatsApp'тагы контакттар менен байланышып эле аларга кеңири маалымат берип, өзүңүзчө бир группа түзүп баштай берсеңиз, бүгүн бир группада бир эле адам болсо, эртең бир жумадан кийин 15 адам, дагы бир жумадан кийин 30 адам дегенде, азыр Кудайга шүгүр, группамда мен өзүмдүн лидерлерим менен уже группам чоңоюп калды. Ответственность деп айтып кеттиң, мен ошол кудум эле күтүп аткандай сезиле берет. Ошол инсандарга салам айтпай койсом, кээде ар кандай убакыт болот, эртең менен турган менен бир ишиң менен залек болуп каласың, эртең менен турганың менен кээде унутпай калбаймын. Унутуп калбайм да ошол нерсеничи, бирок какой-то бир иш менен занят болуп калганда убагында жазылбай калган күндөр бар группама, бирок күндө сөзсүз түрдө жазганга аракет кыламын. Ошол инсандардын көңүлүн алганга, ошол инсандарга обратный связь берип, кимиси кандай болуп атат, ошолорго продукция жөнүндө маалымат бергенде күн алыс. Эсенчилик болсо мынандарда ошондой болот. Группам чоңойгон сайын мендеги баягы жоопкерчилик дагы да чоңоюп атат. Анан мына лидер кыздарыма да айтып коем, мен жазбай калган убакта силер жазгыла. Бирөөсүнүн кичинекей баласы бар, бирөөсүнүн кайын журту менен алар деле турат ушуну. Бирок ошончо дагы мен өзүм группаны так дана кылып алып кеткенге аракет кылам да. Молодец. Мисалы азыр сен ушул жаңы эми биздин бепикке келди дагы, мен да бизнеске кызыгып атам деп кызыккандар үчүн кандай кеңеш бере алат, эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Онлайн бизнес деп коет да, биз интернет магазин онлайн бизнес да. Бул жака келсемби же барбай эле койсомбу деп ойлонуп отурсаңыз, бир жылдан кийин дагы ушул ойдо отура бересиз да. Бир жылдан кийин эле ушул ой, эч нерсе өзгөрбөйт. Мен мына 2018-жылы айткан болсом, мына 2025-жылы кошулдум да. Туурабы? Ошол 2018-19-жылы бизде иште деп айткан. Значит, убактысы ушул экен, 25. Арадан канча 8-9 жыл өтүп кетти. Мен азыр айтарым, убактым кетип калды да. Мына жашым чоңойду, ошол убакта 7-8 жыл алдын жашыраак болчумун, 32-33 жашта. Азыр жашым 41ге кирип калды. Ошол убакта баштаганда балким деп сөздү айтпагыла дейт, бирок Алла Таалам ар бир нерсеси өзүнүн убагында келет да. Бирок ошон үчүн эгер силерде чечим келдиби, давай иштеп баштайын, же көрсөмбөгөн эмес, давай попробовать этип көрөйүн, бир татып көрөйүн ушул иште, бир эме кылып көрөйүнчү, аракет кылып көрөйүнчү. Жагып кетсе, мен дальше иштеп кетем. Бирок жагып кетет ар бир келген инсангачы. Себеби бул жерде главный маркетинг планды жакшы түшүнүп алсаңыз, бизде кандай десем, мына 58-де айткым келет, бул уникальный дары болгон үчүн, капсула болгон үчүн бардык ооруга ушул гана да. Анан ушуну эле комплексин кылып ичип отуруп канчалаган адамдар жакшы болуп атат. Сиздер ушул капсуланы сатып отуруп эле чоң бизнестерге, чоң айлыктарга жетесиздер да. Ойлонбоңуздар, ишти башташ керек. Күн өтөт, жаш кетет. Биздин утугубуз бир гана жаштын улгайганын утук кылбасак, атак көптөгөн кылам деген максаттар артта калып кетет. Ошон үчүн бардык нерсенин убагында. Бир эмени угуп калдым, эгер ананга калтырсаң, кофең муздап калат. Эгер ананга калтырсаң, ошол кызыгып турган инсанның көңүлү сууйт да. Эгер ананга калтырсаң, көп нерсе уже өтүп кетет убакытчы. Ошон үчүн анан эмес, прямо сейчас азыр кылышым керек деп туруп, чечимди чыгарыңыздар, баштаңыздар. Кудайга шүгүр, ушу Динарадай чоң наставниктер бар. Наставниги жок иштин өзү туура эмес, себеби сен каяка басышын билбейсиң. Бул арыктан ата десе аттаймын. Караңгы жолдо жетелеген наставник деп элестетем да.
караңгы жолдо сен колуң кармаласың, бул сени туура жолго алып кетет. Куду ушундай кылып, эгер наставнигиңиздер менен катуу байланышта, тыгыз байланышта болуп иштеп кеткен болсоңуздар, Кудай буйрса, Алла Таала бул жактан өзүң ишиңди аткар, мен өзүм ишимди аткарып силерди ийгиликтерге жеткизем деп да. Ишти башташ керек. Башташ керек. Идеальный моментти көпчүлүгү күтүшөт да. Ооба. Ошол болсо, мындай болсо, анан кийин. Идеальный момент эч качан келбейт. Идеальный момент только өтөт да. Сиз только понедельниктен баштайм, биринен баштайм, анан баштайм деп отурбаңыз. Азыр баштаңыз. Сиз эгерде чоң ийгиликтерге чыгамын деп чоң кыялдарыңыз бар болсо, максаттарыңыз бар болсо, анда азыр баштаңыз. Азыр баштаңыз. Эмнеден башташыңыз керек болсо, дагы да кеңирээк айтабыз. Эмнеден башташ керек? Биринчи менин оюмда, мисалы, өзү айтмакчы мына группа ачыш керек башынан. Жаңы бизнес WhatsApp группа, эң оңой жолу WhatsApp группа. Көпчүлүгү Instagram'да билишпегендер бар, TikTok кирбегендер бар. Instagram менен контакт баарында бар. Ошол контакттын баарын WhatsApp'ка коштуруп эле, ошол жака наставнигиңиздерди кошосуздар. Сиз башында жооп бере албайсызбы? Наставнигиңиз жооп бере берет. Барып уже сиз наставнигиңиздин сүйлөгөн сөзүн даже жазып алыңыз. Интернеттен мисалы бизде обучениялар болуп турат, ошолорго кирип же болбосо интернетте информациялар бар. Ошолорду конспект кылып жазып алыңыздар. Дажечи продукция жөнүндө айта албай атасызбы? Конспект кылып жазып алыңыздар дагы, и ошону жатташ керек. Уже жакшылап эме кылып алыңыз, анан өзүңүз ичишиңиз керек продукцияны. Эгерде сиз өзүңүз продукцияны ичпесеңиз, анда иштей албайсыз. Именно бизде өзүңүз продукцияны ичишиңиз керек. Себеби өзүңүз результат көргөндөн кийин анан бирөөгө ишенимдүү и уверенно айта аласыз да. Ошондуктан сиз сөзсүз өзүңүз ичиңиз дагы, жакын адамдарыңызга айтыңыз, анан WhatsApp группадан баштаңыз. Анан статуска коюңуз, WhatsApp, Instagram сториске коюңуз, публикация, TikTok, аларды дагы үйрөтөбүз, иштейм десеңиз. Анан дагы кандай адамдар, сенин оюңча кандай адамдар ийгилик жарата алат, кандай адамдар ийгилик жарата албайт? Ийгилик жарата алган адам дисциплинага катуу турган. Дисциплина деп, мисалы үчүн бизде мотивация, дисциплина деп коет, ошону көп алмаштырып экен да. Бул мотивация мен лидерлериме да айткам, бүгүн беришим мүмкүн мотивацияны, эртең беришим мүмкүн, бүрс күн беришим мүмкүн, 3 күндөн кийин уже сен ойгонбодуңбу, менде токтойт мотивация болготуш да. Мотивация дегенде көбүрөөк өлө мындай жанып, шыктанып ушундай баштагыбыз келип калат, бирок ошол момент колдонбосо, ал тез эле өчөт да. Мотивацияга таянбаш керек, бул жерде дисциплина. Дисциплина деген бул кайталоо. Бир эле ишиңизди кайталай бериңиз. Бир эле кылган ишти кайта. Мисалы эртең менен саат намазга турдуңузбу? Ушул нерсени стабильно койгонго аракет кылыңыз. Аны кыла алдыңызбы, значит башкасын да кыла аласыз да. Мисалы үчүн эртең менен разминкага турдуңузбу? Физиотерапия жасаган кишинин өзүнүн ден соолугуна деп. Ошону кыла алдыңызбы? Значит ол дисциплинага турду, ушул расписанияга кирди, значит башкасын да кыла аласыз. Бул жерде основном ошол самый главный дисциплина, ой жүгүртүү, фокус. Ошол инсандар гана анан ийгиликке карап баштайт экен да. Только ошо ийгиликти гана карайт. Башка жанындагы таш жаап атабы, жамгыр жаап атабы, өйдө ылдый да кетти, алар көзгө көрүнбөйт. Ошол только максатка карай жол атат да. Анан бул жерде көпчүлүк айтып калат, менде акчам жок да, кантемин да дегенде, баардыгы эле ойго келип токтойт. Мен деле ушул без акчасыз эле, без вложения баштагам. Ошол баштадым, клиенттик көбөйдү, уже иштеп баштагандар көбөйдү, Кудайга шүгүр да. Мен дагы ошол Динара айткан убакта ошондо дагы 2 ай ойлондум да. Мен Москвадан келгенде дагы айткансың, февралда келсем, бул жерде баштай бер дегенде дагы мен ойлондум. Мага кайсы адам керет эле, ким мени угат, муну сата элбейм, мен элдер менен байланышты мындай сүйлөшүп кетишим мүмкүн, бирок именно реклама жактан жок элем да. Мына иштеп баштадым, Кудайга шүгүр. Бардыгы жеңил эле экен, колдон келет экен. Бул Динара мендей эле адам. Экөөбүз теңбиз, жашыбыз 1 жаш разница болсо, бул кылган ишти мен дагы эле кылам. Мен кылган ишти значит башкасы да кыла алат да. Себеби бул жерде биринчи караңгы ойдон чыгыңыз. Бирөөлөрдөн күтпөңүздөр. Бирөөлөр мисалы үчүн бир туугандар деле ар биринин өзүнүн турмушу бар. Мисалы кыздарыбыз, балдарыбыз эле убакыт келет, аларды өз үй бүлөсү менен келет, дагы эле жалгыз каласыз да. Дагы эле жолдошуңуз болсо же аялыңыз, ошол менен каласыз. Ошол убактагы жашоону азыртан түптөп алсаңыз, каалыклы дагы мындай бактылуу өткөзмөксүз деп айткым келет. Ар жака барасыздар, чалыңыз же аялыңыз менен же бир жактарга айланып келесиздер, же ар ай сайын балдардыкка барып сейилдеп келгенге да дем алып. Эмнеге бактылуусуз дегим келет? Себеби капчыгыңыз толо болсо, сизде проблема жок. Балаңызга жеңип атсаңыз дагы айтасыз да, ушу балама жок дегенде небереме бир нерсе алып албадым да деген мынерде түйшүк болот да. Ошол нерсе жок, кеңири жашоо болот. Эми акчага таянбаш керек, бирок акча менен биз жашообуз тегиз, Алла Тааланын колдоосу менен биринчиден жашообузду жеңилдете алабыз да. Мына Чубак ажы дагы көп айткан, сен өзгөрө албайм деп отуруп алба дейт да, өзгөргөн колунан келет. Чыңгыз Айтматовдун сөзү да эсиңизде болуш керек. Мисалы ошол нерсеге катуу туруш керек да, мен өзгөрөмүн депчи. Мен өзгөрбөсөм, менде эч ким өзгөртө албайт. Даже бизди жаратып койгон Алла Тааладан бизге эки эле тандоо берет да, жаса же жасаба. Эгер жасап кетсең, туура жолдо, жасабай калсаң ошол эмес таңдап тура бересиң да. Ал эмнеси утугуң эле ошол жашың өткөнүн улгайгандыгың, карагандыгың да. Ушул нерселер. Рахмат. Ооба, туура айтасың. Өзү мындай экен да. Сиз
эгерде чындап жашооңузду өзгөрткүңүз келсе, биринчи очередь каалоода чечимди чыгарыңыз. Анан сизде күчтүү каалоо эле, мына Гүлзада да чындап каалоо болду да, каалоо болду, анан мына иштеп кетти да, каалоо болду. Мындай каалоо болгон үчүн мындай элге уверенно айтып атат, өзү продукцияны билгендиктен, өзү бизнести билгендиктен мындай каалоо менен айтып атат, мына жерде уверенно айтып атат, ошон үчүн элдер келип атат да. Сиздер ойлошуңуздар эл ишенбей атат деп. Сиз өзүңүз ичиңизде өзүңүзгө ишенбей атасыз да, ошон үчүн сизге эл келбейт да, туурабы? Анан сиз эгерде азыркы жашооңуз өзүңүзгө жакпай атабы, анда мурдагы кылып аткан, азыркы кылып аткан кыймыл аракетиңизди өзгөртүңүз, чөйрөңүздү өзгөртүңүз. Сиз дагы эле ошол кыймыл аракетти кылсаңыз, жашооңуз ошол эле болот. Кыймыл аракетти өзгөртүшүбүз керек. Бизди ийгиликке жеткире турган кыймыл аракеттерди. Анан жакшы бир наставник табыңыз. Наставнигиңиздин этегинен кармаңыз, мага да үйрөт, мен да эмне кылайын деп, наставник сизге жол көргөзөт. Ушул сетевой бизнестен ошонусу жакшы наставнигиң бар, сага жол көргөзө турган, бияка кара, биякта таш бар, биякта суу бар, айланып өт, мына жакта көпүрө бар деп айта турган наставник менен сиздер эртерээк ийгиликке жетесиздер. Анан дагы мен бир сөз кошуп кетсем болот. Азыр көпчүлүгү могу дин тарапка берилип кетти да. Биздин ошо балалык убагыбызда намаз окуган адам аз эле болчу да. Мен Асель Сыздыкованын бир сөзүн өтө жакшы көрөм. Да кимге болсо да айтып келем да. Биринчи Алла Таала менен мамилеңерди түзүп алгыла дейт да. Эгер Алла Таала менен мамилеңерди түзүп алган болсоңуз, силер любой жерде силер жеңип жүрсүңөр депчи. Себеп Аллахын колдоп турган жерде сени эч ким сындыра албайт, сени эч ким жыгыта албайт. Жыгылса дагы кайра тургузуп алат да. Ошон үчүн Алла Таала менен мамилени түз дегенде эмне деп 5 убакыт намазыңа бекем бол. Адамдарга жакшы сөзүң сүйлө, адамдарга жакшы каалоолорду каала да. Баягы зависть деп коет бизде, черный зависттин кыргызчасында черный зависть деп. Мисалы бирөө ийгиликке жетип атса, эч күдүлүк кылбаш керек. Ошого сиз канчалык курсант болсоңуз, ошол ийгилик сизге деле келет. Бат эле келип калачы. Бирөө ийгиликке жеткенде кубана билүүнү үйрөнүңүздөр. Анан бул жерде айтып кетчү нерсе каалоо деп кеттиң. Каалоого дагы маанике бериш керек экен да, көбүнчөчү. Мисалы кээ бирлөр жакшы нерсени, кээ бирлөр жаман нерсени каалап атат да. Эгер сиздин чечимиңиз туура жакта каалоо болгон болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде отурбаңыз, сразу баштаңыз да. Мен айткым келген нерсе, азыр уруштар, семьядагы ажырашуулар, же болбосо депрессия, стресске кирип кеткен аялдар көп да азыр ушул жашоодо, ушул моментте ушул нерсе аябай көбөйүп кетти. Мен айткым келет, эгер адам бош болгон болсо, ушул нерсенин баары боло берет да. Сиз бошсузбу, кыла турган иш жокпу? Мисалы күндөгү үйүңүздү жыйнадыңыз, иш чуудуңуз башка кылдыңыз, аны 2 саатта бүтүрүп койдуңуз, кечкече бошсуз да. Мисалы үчүн, ошо бош адам болдуң, уже бош болдуң, сенде кандайдыр бир не то нерселер башталат да, депрессия, стресс, бирөө менен урушуу, же бир нерсеге көңүл жакпоо, ошон үчүн адам постоянно занят болуш керек экен деп. Балдарга дагы ушул нерсени бериш керек экен. Телефонду таштабай эле, постоянно бир иш менен алек кылып койсо, балада дагы ошонун ийгиликтери болот. Ошон үчүн үйдө отурган айымдарга айткым келет, жөн отурбаңыздар. Иштеш керек. Бир убакыт келет, сиз мындан 10 жылдан кийинки жашооңузду элестете алсаңыз, адамда действие болуш керек да. Самара Кеңешованын сабагында да өзүнө уксаң керек. Көзүңдү жумдуруп алып, баягы медитация жасатканда айткан, 10 жылдык жашооңду элестет. Мындан кийин 10 жыл жашоого барганда канчага кирип каласың? Андан кийин 10 жылдык жашоо, 10 жыл жашоо кошулганда кандай акыбалда болуп отурасың? Ошол убакта мен кадимкидей ыйлагам да. Себеп мен ал убакта үйдө эле отуруп, ошол убакта мен 32-33 жашта болгон болсом, азыр уже 41. Мына 10 жыл өтүп кетти. 10 жыл өтүп кетти. Мен жашоом өтүп кеткенде өкүнбөймүн, бирок туура жолго түшкөнүмө өтө кубанычтамын да. Али эч болбогондон көрө кеч болсо дагы мен Кудайга шүгүр жолумду таап алдым. Ошондуктан ар бир аял затына, эми эркектер да баатыр, балким иштейм деп эме кылып койгон, бирок аял затына көбүрөөк советим. Ушундай онлайн жумушта бул жашообуз бизге ушундай возможность берип атканда колдон чыгарып албаңыздар. Иштеңиздер, чоң ийгиликтерге, не только айлыкка. Бул жерде окружение адамдар дагы. Биздин Галя Сергеевна мына казакстандык жаш канча да, 60 канчага келип калган. Ушунчалык жөнөкөй аялдан мына бизде макал бар, канча байыган сайын кекейбей эле кой, ылдыйды кара депчи. Ошол канча болсо айлыгын айтпай эле коеюн, жөн эле отурган эле уже пассивный доходко жетип калган канчалаган миңдеген долларгачы. Ушунчалык жөнөкөй аял, ушунчалык жакшы кеңешин, туура сөзүн айтып келет да. Адам көтөрүлгөн сайын ылдыйды караш керек. Ылдыйда өзүңдөн ылдыйда жүргөн, өзүңдүн дос жарыңа, тууган уруктарыңа көбүрөөк маани берип, мына кекейген, көтөрүлгөн сайын асман тиктеп кетпе деген сөз айтып коет да. Ошон үчүн Алла Таалам дайыма колдосун. Ошон үчүн ишти баштаңыздар, ойлонбоңуздар, отурбаңыздар. Ошон үчүн деген сөздү көбүрөөк колдонуп жүрмүш. Дальше продолжай. Рахмат, чоң рахмат, кайрылсоо сөздөрдү айтып бердиң. Эми болсо жыйынтыктайлы, акыркы ушундай бир мотивационный сөздөрүңдү айтып койсоң, бул мисалы жаңы байчылыктар үчүн, мен ушул бизнес баштайм дегендер үчүн кандай сөздөрүңдү айтат элең?
Мотивация дегенде жаңыдан бир катар айтып кеттим окшойт. Шыктандыруучу сөз да, энди адамды ойгото турган сөз. Сен дагы айтып кеттиң, эгер азыркы жашоо сага жакпай аткан болсо, ордуңа тур. Эгер ушул жашоо сага азыркы жашооң жагып аткан болсо, 10 жылдан кийинкиңди элестет. Сен ошол эле местадасың, ошол эле акыбалдасың. Мисалы, акча жагынан жетишпей турасың. 10 жылдан кийин 1 жашар балаң 10 жашка толот, 10 жашар болсоң, балаң 20 жашка толуп калат да. Аларга сен кандай өзүңдөн үлгү калтыра аласың да. Хотя бы мен көбүнчө апам менен атамды эстейм да. Кары баратат, мен ушуларга бир жакшы бир дубасын алып, өздөрүнүн эмесин сезим калтыргым келет да, ата энемечи. Хотя бы бир умрага алып барып келгим келет да. Ушул нерсеге жетишип калсам экен деген ушунчалык катуу ниетимде тилегим бар. Кудай буюрса андан да көбүн аткарып бергенге Алла таалам жолумду ачып берет деп чоң ишенемин. Ата энеңиз барга болгон болсо, ошол ата энеңизди кубантканга аракет кылыңыз да. Бул деле мотивация. Эгер балдарың болсо да, ошол балдарыңдын жашоону карап туруп, ошол үчүн дагы турушуң керек. Бул деле мотивация. Бул постоянный тургуза турган мотивация. Себеби сен кечинде жаттың, эртең менен турсаң балдарыңдын акыбалы, же болбосо ата энеңдин акыбалы, же болбосо өзүңдүн акыбалың да. Ошол ойго туш керек адамды. Ушул нерсени постоянно алдыга же мына күзгү катар кылып пешнесине койгон инсанда, ушул мотивация өчпөйт го деп ойлойм. Туура айтасың. Мисалы, биз азыр сен айтып кеттиң да. Кээ бирөөлөр бар да, чындап сетөө бизнесте иштегенден уялгандар, бирөөгө пилай деп айткандан уялгандар бар да. Сен андан уялбашыңыз керек. Наоборот, биз эмне ата энебиздин каалоосун аткара албай атканыбыздан уялышыбыз керек да. Ошондой эле балдарыбызды магазинге кирди, аны чыркыратып алып чыгып кетип атабыз, каалаган нерсесин алып бере албай аткандан уялышыбыз керек да. Ошол нерседен уялабыз. Андан көрө ойлонбостон, уялбастан баштаңыз. Эл мейрейт дегенден чыгышыбыз керек. Эл эч нерсе дебейт да. Эл дей берет деп келген, десе дагы мындай да, эл элек сиз жөнүндө вообще ойлонбойт. Ойлосо дагы 5 секунд ойлонот. Мисалы, мен деле эл жөнүндө ойлонбойбуз го. 5 секунд ойлоносуң, всё болду. Өзүңдүн эле проблемаң менен ойлоносуң да. Элди ойлонго убакыт жок да. Сиз эл ушинтип калат, эл мынтип ойлойт дегенден алыс болуңуз дагы бизнести баштаңыз дейт. Ошоңузда чоң рахмат. Жарым сааттан дагы ашып кетти. Жарым сааттай керек. Чоң рахмат ушинтип убактыңды бөлүп маек берген үчүн. Айна сонун сөздөрдү, психологический ошондой эле мотивационный сөздөрдү айтып кеттиң. Жакшы эфир болду. Чоң рахмат. Сиздер дагы өзүңүздөргө ушул эфирден өзүңүздөргө инсайттарды аласыздар деген ойдомун. Барыңыздар саламатта калыңыздар. Эгер чындыгында кызыктуу болгон болсо, мына Динара азыр өзү YouTube каналына киргизет, иншалла. Ошол жактан комментарийге жазып, мага да ушундай жумуш керек, мен деле ушинтип өнүгүп өскүм келет деген инсанга сөзсүз түрдө каяктан болбосун тапса болот. Бул Динаранын номери да бар, башкасы да бар. Эми любой адам изденет. Инстаграмда деле мына Динара Абдрахманова Кошпакова Гүлзида деп издесеңиздер, биз өзүбүздүн бардык сайттарга өзүбүздүн немелерибизди коюп койгонбуз да. Ошол үчүн иштеңиздер, ойлонбоңуздар. Гүлзида Кошпакова деп көрсөңүздөр, Инстаграмда Гүлүко 84 деп. Ооба. Ошентип Инстаграмдан көрүңүздөр, YouTube каналыма катталыңыздар, ошондой эле менин YouTube каналыма да катталып, лайк басканды унутпаңыз, комментарий күтөбүз. Рахмат. Рахмат.